Келишпес адамдардын жалпы кызыкчылыктарын кантип тапса болот дейт да. Абдан көп жалпы кызыкчылык адамдардын ою, көз караштары ар түрдүү болгону менен, кызыкчылыктары ар түрдүү болгону менен бул өмүр бирөө эле да. Өмүр бирөө эле адам менен адам болот. Мындайча айтканда, биз адамы жок, башка адамдар адам деле боло албайт да. Biz ар коомго муктажбыз, жакшы адамдарга, жакшы адамдарга муктаж. Бир ошол бийик адамдарды көрүп, башка адамдар өсөт да. Жаш адамдарды, мындай өз жашы улуу адамдарды көрүп өсөт. Балдар болсо ата-энелерди көрүп өсөт да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө адамдарга муктаж. Адамдардын ошол эң негизги кызыкчылыгы бул коммуникацияга муктаждыгы да. Ар бир адам бири-бири менен сүйлөшкөнгө, пикир алышканга, билим алышканга муктаж да. Ошол муктаждык адамдарды баары бир бириктирет да. Анан кийин дагы бир сөз бар да. Мындай дос менен дос болуу оңой эле, бирок мындай душман менен дос болуу өтө кыйын дейт да. Ошондуктан адамдар менин оюмча менин көз карашыма туура келбейт, душман, менин касым, мени жек көрөт деген адамдар менен тил табышып, ошолор менен дос болуп кетсе, бул аябай чоң бир жетишкендик болот деп ойлойм да адамдарга.